Fevral ayında көрөсүңөр, бул жерге эч өмүрү көрбөгөн, өмүрү билбеген, бизге эч качан андай машиналар, андай техникалар келген эмес. Ошонун бардыгын Баткенге беребиз. Бардыгын Баткенге беребиз. Эч качан боевой духтан түшпөңүздөр. Дайыма ушундай мекенчегинде, мекенди коргоо үчүн 24 саат бою талыкпай мындай орусча айтканда начеку туруп бериңиздер. Аскерлердин жашоосун, чек арачылардын жашоосун кандай кылыш керек экенин кеңешип келатабыз. Кудай буйрса, мындан ары дагы болгон күчүбүздү сиздердин жашооңуздарды сиздерге баарына жетиштүү кылганга аракет кылып атабыз. Ben Бүркүт 4 жолдомо мыйзамсыз куралланган. Sen düşmanların arka tenge maydan toğul cömertçi meselelerine atıp çoktur. Bölükçü, soğuzka. Катарда Жокер Нурланов, бөлүмчө командири болом. Буга чейин биз теорияда көп нерсени үйрөнгөн болчубуз. Бирок практика жүзүндө бүгүн көрүп жатабыз. Практика жүзүндө адамдардын аң сезиминде көп нерсе калды. Жана практикада мен бөлүмчөнү ар бир мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу чек арадан башталат. Мына сиздерден башталат. Былтыр эч нерсеңер жоктугуна карабай, бирок ушундай кагылышуу болгондо, ушу жалгыз ушу бир колуңардагы автомат менен болсо дагы, бул сиздердин духуңардын күчтүүлүгүнөн биз мамлекетибизди толук баягындай бүтүндүгүн сактап кала алдык да. Ошол мезгилден баштап мына биз көңүл буруп, ар бир техникаңарды, военный техникалардын баарын ревизиялап чыктык. Бир топ техникалар оталбай калган экен, көпчүлүгү. Мына бүгүнкү күндө баардыгын жасап бүтүп калдык. Жарым-жартылай бүтүп калдык. Кудай буйрса дагы бүтөбүз. Жазга чейин баарын бүтүп, толугу менен ишке киргизип коебуз. Түркиянын улуттук коргоо министрлиги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө аскердик техникаларды, атайын техникаларды жана башка аскердик техникаларды тапшырды. Бул тууралуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Ушул жылдын 18 февралында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 126 аскер бөлүгүнүн аймагында Түркиянын аскердик техникалык мүлктөрүн Кыргызстанга кабыл алуу жана өткөрүп берүү салтанаттуу аземи болуп өттү. Малым болгондо иш-чарага Кыргызстандын коргоо министринин биринчи орун басары полковник Таалайбек Усубалиев, Түркиянын атайын жана айгарым укуктуу элчиси Ахмат Садык Доган мырза, куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын командачылыгы жана жеке курама катышты. Дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 эле мамлекетте бар экен, ошолордун бирөөсү биздин мамлекет болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына 60 патрулдук автоунаа берилгенин Ички иштер министрлиги билдирди. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Chevrolet үлгүсүндөгү автоунааларды, көчмө радиостанцияларды жана атайын техниканын башка үлгүлөрүн көрүп чыкты. Ички иштер министрдин маалыматына караганда, автоунаалар жолдогу кырсыктарды азайтуу боюнча ишти илгерилетүү максатында аймактарга бөлүштүрүлүп берилет. Акылбек Жапаров Ички иштер министрдин коллегиясында жол коопсуздугун камсыздоо маселесине токтолуп, президент кырсыктарды 50%га кыскартуу тапшырмасын койгонун эскерткен. Биз бул тапшырманы аткарышыбыз керек. Учурда авто мектептерге лицензияны жана айдоочуларга күбөлүк берүү укугу Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Бул реформаны жыйынтыгы көпкө күттүрбөшү керек деген Жапаров. Машиналар менен атайын жабдыктар бюджеттик каражатка сатып алынды.
Мамлекеттик маселе долларлардан бери окуп, субсидиялар таанылар, распознавание эмес. Ошто азыр мероприятие болот. Бул жакта отуруп көрсөтүп атат. Азыр кандай момент онлайн. Сол записьте кылып көрдүк аябай, сонун таза. Аркасында центр управлениясы бар, бул арткы кабинеттер чыгарып койгон. Бизге тиешелүү гана маселе эмес, жалпы коомчулукта болгон терс көрүнүштөрдүн баардыгын контролдоп көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу кызматкерлер, урматтуу ардагерлер. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өздүк курамын жана жетекчилигин ички аскерлердин 80 жылдыгына карата күжүрмөн туу сыйлыгын алуу аземим менен куттуктаймын. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, мындан 80 жыл мурда түзүлгөн ички аскерлер кызматы бүгүнкү күндө дагы өлкө аймагында ички коопсуздукту камсыздап, элибизге тынчтыкты жана бейпилдикти тартуулап келет. Ички аскерлер стратегиялык мааниге ээ болгон мамлекеттик маанилүү объектилерди эле кайтарбастан, коомубуздун жаркын келечегине коркунуч туудурган ар кандай чакырыктарга каршы алгылыктуу күрөш жүргүзүп жатат. Ички аскерлерибиздин учурдагы күжүрмөн даярдыгы жакшы жана аскердик духу күчтүү. Алар кандай гана милдеттер жүктөлбөсүн, жоопкерчилик менен так аткарууга даяр экенин акыркы жылдарда өлкө аймагында орун алган окуялар айкын көрсөттү. Мындан ары дагы ички аскерлерибиз өлкөнүн бакубат келечеги үчүн, анын ичинде мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандарыбыздын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча алдыга коюлган милдеттерди так аткарат деп ишенимдүү айта аламын. Ошону менен бирге өлкөбүздүн ички коопсуздугун камсыз кылууда жана аскердик мыкты көрсөтүктөргө жетүүдө чоң салым кошкон биздин урматтуу ардагерлерибиздин катарыбызда тургандыгынын өзү эле өзгөчө сыймык. Ардагерлерибиздин таалим тарбиясын алган ички аскерлердин кийинки мууну алдыда өлкөбүз үчүн албан ийгиликтерди жаратат десек жаңылышпайбыз. Урматтуу кызматкерлер, менин берген тапшырмама ылайык Министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын айрым категориядагы аскер кызматчыларына акчалай көмөк көрсөтүү жөнүндө токтом даярдалды. Анда 2021 жылдын 1 октябрынан тарта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын аскер кызматчыларынын эмгек акыларын 40%га көтөрүү каралган. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын аскер кызматчыларынын өзгөчө шарттарда кызмат өтөөсүн эске алуу менен ушул жылдын 1 сентябрынан тарта аскер кызматчылардын өтөгөн кызматынын 1 жылы эми 1,5 жыл деп эсептелери. Ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскер кызматчыларыныкы болсо 1 жылы 2 жылга тете деп эсептелери белгиленген. Урматтуу ички аскерлер, бүгүнкү күндөн тартып тапшырып жаткан күжүрмөн туу күчүңүздөргө күч, демиңиздерге дем, эркиңиздерге эрк кошсун. Мекен алдындагы кызматыңыздарды бийик деңгээлге жеткирген каармандыктын символу болсун. Ары татаал жана ары жооптуу ишиңиздерди ар дайым ийгиликтер коштоп турсун. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык жана аманчылык тилейм. Баарыңыздарды Ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын түзүлгөндүгүнүн 80 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.